7 bölüm. Кудай Теңириң сени ээлегени бара жаткан жерге алып барганда, сенден алда канча көп жана күчтүү мына бул 7 элди, хеттиктерди, гиргештиктерди, аморлуктарды, канаандыктарды, перездиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды сенин алдыңан кууп чыгып, аларды колуңа салып берет. Сен аларды кырып саласың. Ошондо алардын бирин да калтырбай кырып сал. Алар менен келишим түзбө, аларды аяба. Алар менен куда сөөк да болбо. Кыз алышып, кыз беришпе. Анткени алар сенин уулдарыңды менден алысадат. Уулдарың башка кудайларга кызмат кылып калышат. Ошондо Теңир каарданып, силерди тез эле кырып салат. Аларга мындай кылгыла: курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, мамыларын кулаткыла, токойчолорун кыйгыла, балбалдарын отко ыргытып, өрттөп жибергиле. Анткени сен Кудай Теңириңден ыйык элисиң. Жер бетиндеги бардык элдердин ичинен сен анын өз эли болушуң үчүн сени Кудай Теңириң тандап алган. Теңир силерди башка элдерден көп болгонуңар үчүн тандап алган жок. Силер башка элдерге караганда аз сандагы элсиңер. Теңир силерди сүйгөндүктөн, силердин ата-бабаларыңарга берген убадасын аткарыш үчүн силерди өзүнүн күчтүү колу менен алып чыкты. Ал сени кулчулуктан Мисир падышасы фараондун колунан куткарып алды. Ошондуктан билип жүр, сенин Кудай Теңириң, Кудай, өзүнүн келишимин сактаган ишенимдүү Кудай. Ал өзүн сүйгөндөрдүн жана өзүнүн осуяттарын аткаргандардын 1000-чи тукумуна чейин өзүнүн ырайымын көрсөтөт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн ар бирин өзүнчө жазалайт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн жеке өзүн кечиктирбестен жазалайт. Ошондуктан мен бүгүн сага берип жаткан осуяттарды, көрсөтмөлөрдү, мыйзамдарды аткар. Эгерде сен ушул мыйзамдарга баш ийсең, аларды сактасаң, аткарсаң, анда Кудай Теңириң ата-бабаларыңа убада кылгандай, өзүнүн келишимин бек сактап, сага ырайым кылат. Ал ата-бабаларыңа убада кылып, сага берген жерде сени сүйүп, сага батасын берип, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Балдарыңа жерден алган түшүңгө, эгиниңе, жүзүмүңдүн ширесине, зайтун майыңа батасын берет. Бодо малың менен майда малыңды төлдөтөт. Башка элдерге караганда баталуу болосуң. Сенде тукумсуз эркек, төрөбөс аял, төлдөбөс мал болбойт. Сени ар кандай оорудан алыс кылат жана Мисирдеги сен билген оор дарттардын эч бирин жолотпойт. Бирок аларды сени жек көргөндөрдүн баарына жиберет. Кудай Теңириң колуңа салып берип жаткан элдерди жок кыласың. Аларды аяба, алардын кудайларына табынба, анткени алар сага жайылган тор болот. Эгерде сага бул элдер менден алда канча көптүк кылат, аларды мен кантип кууп чыгам деген ой келсе, алардан коркпо. Кудай Теңириңдин фараонго жана бүткүл Мисир жерине эмне кылганын эсте. Өз көзүң менен көргөн ошол улуу сыноолорду, жышаандарды, кереметтерди Кудай Теңириңдин сунулган колу күчтүү билеги менен алып чыкканын эсте. Сен коркуп жаткан ал элдерге Кудай Теңириң так ошондой кылат. Тирүү калгандарды, качып кеткендерди жок кылмайынча, Кудай Теңириң аларга чоң аарларды жиберет. Алардан коркпо, анткени сенин Кудай Теңириң улуу жана коркунучтуу Кудай. Кудай Теңириң ал элдерди сенин жериңден акырындык менен кууп чыгат. Талаа жырткычтары көбөйүп, сага кол салбаш үчүн сен ал элдерди тез аранын ичинде жок кылбайсың. Бирок аларды сенин колуңа Кудай Теңириң өзү салып берет. Аларга дүрбөлөң түшүрөт, ошондо алар кырылып жок болушат. Алардын падышаларын да колуңа салып берет. Сен алардын атын жер үстүнөн өчүрөсүң. Сен аларды жок кылмайынча, сенин алдыңда эч ким туруштук бере албайт. Алардын жасалма кудайларын өрттөп жибергиле. Ал жасалма кудайлардагы алтын күмүштү алам деп ойлобо, болбосо торго түшүп каласың. Бул сенин Кудай Теңириң үчүн жийиркеничтүү. Ага окшоп каргышка калбашың үчүн андай жийиркеничтүү нерсени үйүңө жолотпо. Аны жек көр, андан жийиркен, анткени ал каргышка калган нерсе. 4-чү китеп, 89-чу забур. Кудайдын кишиси Мусанын сыйынуусу. О Теңир, сен биздин түбөлүк баш калкалаар жайыбызсың. Тоолор жаралганга чейин эле, жер менен ааламды жаратканга чейин эле сен кылымдан кылымга Кудайсың. Сен адамдарды кайрадан топурак кылып жатып, адам баласы кайрадан топурак бол дейсиң. Анткени сенин көз алдыңда 1000 жыл кече эле өтүп кеткен күндөй, түнкү күзөт убагындай. Сен аларды сел алгандай алып кетесиң. Алардын өмүрү түш сыяктуу, алардын жашоосу эртең менен өсүп чыгып, гүлдөп, көгөрүп, кечинде чабылып, кургап калган чөп сыяктуу. Анткени биз сенин каарыңдан жок болобуз, сенин жаалыңдан дүрбөлөңгө түшөбүз. Сен биздин мыйзамсыз иштерибизди өзүңдүн алдыңа, жашыруун күнөөлөрүбүздү өз жүзүңдүн жарыгынын алдына койдуң. Биздин бардык күндөрүбүз сенин каарыңдын алдында өттү.
Биз өз жылдарыбызды үн сыяктуу жоготуп жатабыз. Биздин өмүр жашыбыз 70 жыл, ал эми күч кубаттуу болуп турганда 80 жыл. Анын эң сонун учуру эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз тез өтөт. Биз учуп бара жатабыз. Сенин каарыңдын күчүн ким билет? Сен каарданганда аларга эмне кыларыңды ким билет? Акылдуу болушубуз үчүн өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт. Теңирим кайрыл бизге. Качанга чейин ушинте бересиң? Өзүңдүн кулдарыңа ырайым кыл. Бизди өзүңдүн ырайымыңа эртерээк тойгуз. Ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз. Сен бизди жабыркаткан күндөрүң үчүн, азапка салган жылдарың үчүн кубандыр. Өз кулдарыңа өз иштериңди көрсөт. Алардын балдарына өз даңкыңды көрсөт. Кудай Теңирибиздин ырайымы биздин үстүбүздө болсун. Биздин иштерибизге ийгилик бер. Биздин колдон чыккан иштерге ийгилик бер. 35 бөлүм. Чөл менен какшыган жер кайрадан кубанат, эл жашабаган өлкө кайрадан сүйүнөт. Нарцисс сыяктуу гүлдөйт. Ал сонун болуп гүлдөп кубанат, салтанат куруп кубанып турат. Ага Лебанондун атагы, Кармел менен Шарондун көркү берилет. Алар Теңирдин даңкын, биздин Кудайыбыздын улуулугун көрүшөт. Алсыраган колуңарды чыңдагыла, титиреген тизеңерди бекемдегиле. Коркокторго айткыла, бекем болгула, коркпогула. Мына силердин Кудайыңар келет, ал өч алыш үчүн келет. Жазалоочу Кудай келип, силерди куткарат. Ошондо сокурлардын көздөрү ачылат, дүлөйлөрдүн кулактары ачылат. Ошондо аксак бугдай секирет, дудук ырдайт, анткени чөлдөн суулар, талаалардан өзөндөр атырылып чыгат. Кургак жер көлгө айланат, суусуз жер суу булагына айланат. Чөйлөр жашаган жер камыш, жылгын өскөн жерге айланат. Ал жерде чоң жол болот. Ал жол ыйык жол деп аталат. Ал жол менен таза эместер басышпайт, ал жол менен алар гана басышат. Ал жол менен бара жаткан адамдар атүгүл тажрыйбасыз адамдарда адашпайт. Ал жерде арстан болбойт. Ал жолго жырткыч айбан чыкпайт. Аны ал жерден таппайсың. Ал жол менен куткарылгандар гана жүрүшөт. Теңир куткаргандар кайтып келишет. Сионго кубанычтуу кыйкырык менен келишет. Алардын баштарын түбөлүктүү кубаныч курчайт. Алар шаттык жана кубаныч табышат. Кайгы менен үшкүрүк жок болот. 5 бөлүм. Анан мен тактыда отургандын оң колунан эки бетине тең жазылган, 7 мөөр басылган түрмөк китепти көрдүм. Ошондой эле күчтүү периштени көрдүм. Ал мөөрлөрдү алып таштап, китепти ачууга ким татыктуу деп катуу үн менен сурап жатты. Бирок асманда да, жерде да, жер астында да ал китепти ачууга, анын ичин кароого эч ким табылган жок. Ошондо мен ал китепти ачып окууга, атүгүл анын ичин кароого татыктуу эч ким табылбагандыгы үчүн аябай ыйладым. Ошондо аксакалдардын бири мага мындай деди: "Ыйлаба, мына Жүйүт уруусунан Дөөттүн тукумунан чыккан арстан жеңип чыкты. Мына ошол 7 мөөрдү алып таштап, китепти ачалат." Анан мен тактынын, 4 тирүү жандыктын жана аксакалдардын ортосунда мууздалган сыяктуу козу турганын көрдүм. Анын 7 мүйүзү жана 7 көзү бар экен. Алар Кудайдын бүт дүйнөгө жиберген 7 руху. Ошол козу келип тактыда отургандын оң колунан китепти алды. Ал китепти алганда 4 тирүү жандык жана 24 аксакал козунун алдына жыгылышты. Алардын ар биринде гусли жана жыпар жыттуу затка толгон алтын чөйчөктөр бар эле. Ал чөйчөктөрдөгү жыпар жыттуу зат ыйыктардын сыйынуусу. Анан алар мындай жаңы ырырдашты: "Сен китепти алууга, анын мөөрлөрүн ачууга татыктуусуң. Анткени сен мууздалдың. Өз каның менен ар бир уруудан, ар бир тилден, ар бир элден жана ар бир улуттан бизди Кудайга сатып бердиң. Бизди Кудайыбызга падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылдың. Биз жер үстүндө падышачылык кылабыз." Анан мен тактынын, тирүү жандыктардын жана аксакалдардын тегерегинен көптөгөн периштелерди көрдүм. Алардын үндөрүн уктум. Алар миңдеп, миң түмөндөп саналат экен. Алар катуу үн менен мууздалган козу бийликке жана байлыкка, даанышмандыкка жана кудуретке ээ болууга, урматталууга, даңкталууга жана макталууга татыктуу деп айтып жатышты. Ошондо мен асмандагы жана жердеги, жер астындагы жана деңиздеги, бүт дүйнө жүзүндөгү тирүү жандыктардын баарынын тактыда отурган жана козу түбөлүккө макталсын, урматталсын, даңкталсын жана бийлик кыла берсин деп айтышканын уктум. Ошондо 4 тирүү жандык омийин дешти. 24 аксакал болсо жерге жыгылып түбөлүк жашоочуга таазим кылды.